Биздин улуу кажетибиз, улуу максатыбыз Алла Тааладан сурай турган, бендени сурай турган нерсеси Алла өзү үйрөтүп мээрими мененчи силер менен хидаят сурагыла. Сиротул мустакимдагы ошол жолдо жүргөндү сурагыла деп мына биз неме кылган. Так. Ушуга Кудай кааласа өткөнкү сабактарда айткандар кийин неме бар. А сабагыбыз эми алаксып тияк-бияк неме болбосун да. Суроолор жарыя башка сунуштар кийин, сабактан кийин. Кээ бир адамдар айтышкан, Ихдина сиротал мустакимдин бул мааниси ушул хидаят жолундагы бекем туруу жана туруктуу болуу. Ар бир учурда Ихдина сиротал мустаким деп атабыз го. Себеп дегенде бендечи ар бир учурда жаратканына муктаж болуп турат экен да, имандын хидаятына муктаж болуп турат ошо. Ошондуктан бул Алла субханаху ва таала момун адамга намаздардын ар бир рекетинде буйрук берилди Ихдина сиротал мустакимди айтканга. А буга өзү Алла субханаху ва таала вали абди ма саал деген, качан бендем менен Ихдина сиротал мустаким деп сураса болду. Бендем үчүн эмнени сураса ошо берилет деп атпайбы. Мына Алланын вадасы дагы да. Алланын вадасы дагы. Ихдина сиротал мустаким сиротал лазина ан'амта алейхим гойрил магдуби алейхим валаддаллин. Я Алла бизди туура жолго жолдогун. Ал кандай жол эле? Сен неемат тартуулаган, белек тартуулаган. Алар пайгамбарлардын, сыддыкин, шухада, салихин, алар ушундай бактылуу адамдардын жолу. Сен өзүң аларга я Алла неематыңды бергенсиң, жакшылыгыңды бергенсиң, белегиңди бергенсиң, сыйыңды бергенсиң. Ошол кайсы адамдар ошол жолдо жүргөн болсо, бул дүйнөгө келген деген адам аз мисалы 8 миллиардтын канчасы сиротал мустакимде, канчасы башка жолдо. Толтур адам бул. Вот ошончо сиротал мустакимга Алла Тааладан сурап, гойрил магдуби алейхим. Ачууң түшпөгөн. Алла субханаху ва тааланын гадап, ачуусу, каары түшкөн алар жөөттөр. Алардын жолуна бизди салба. Валаддаллин, адашкандардын жолуна да бизди салба. Алар кимдер эле? Христиандар. Иса пайгамбарды Алланын баласы деп адашышты. Алла Таала момун бенделерге буйрук берген мындай деп айтуусуна: Роббана ла тузиг кулубана ба'да ид хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал ваххаб. О жараткан Алла, биздин жүрөгүбүздү кыйшытпагын. Биздин жүрөгүбүздү кыйшытпагын. Качан өзгөчө сен бизге хидаят берип, туура жолго салганыңдан кийин, я Алла биздин жүрөгүбүздү ошол туура жолдон кыйшытып башка жака бурулуп кетип калбасын. Жана бизге тартуулагын өзүңдүн алдыңдан мээримдүүлүктү, рахимдуулукту. Албетте сен тартуулоочусуң, берүүчүсүн. Ал-Ваххаб Алла Тааланын аты. Ал-Ваххаб деген аты бар. Хиба, Ваххаб деп мындай бергенди айтат да, алымдар айтат, суратпастан туруп бергенди Ал-Ваххаб дейт. Биздин ата-энебиз Алла Тааладан сураган жок: "Я Алла, мен балама көз керек эле. Мен балама баш керек, мээ керек, жүрөк керек, өпкө керек, боор керек." Жок, Алла Таала мындай эле берип койду. Суратпастан туруп Алла Таала берди. Берүүчү. Рызкысын дагы, даражасын дагы Алла Таала мындай эле берүүчү. Канча нерсени берип атат. Ибрат ала турган туугандар. Суноо дүйнө болгондон кийин кээде мындай дагы болуп калат, Кудай сактасын. Адамдар өзү 4 түргө бөлүнөт. Мусулман төрөлөт, мусулман өлөт. Макулбу? Кафыр төрөлөт дегени мааниси кафырдын үйүндө төрөлүп, кафыр чоңоюп жашоосу өтүп, мусулман өлөт. Булар экөө тең бактылуу. Алхамдулилlah. Коркунучтуусу кафыр үй бүлөдө төрөлүп, чоңоюп туруп, кафыр болуп өтөт. Bundan da korkunçlusu, Müslüman yübüleri törölüp, Müslüman bolup yaşap, kafir ötüp da. Bu en korkunçlusu bu. En apaslığı da. Şunun için inşallah qarap durup, daima özümüzdün yaşoobuzga kıyınsıp ketpeyli. Kıyınsıp ketpeyli. Allah Taala'dan, Allah Taala'ga uşu kıyınsıngan, menmensigen jakpayt eкен да.
Текеберленген жакпайт экен ким болсо дагы. Алла Таалага кичпейил жагат экен. Пайгамбарыбыз ошон үчүн айтты да, дозок текеберлер менен толтурулган. Бейишчи кичпейилдер менен. Бейиш кандай? Кичпейилдер менен. Кичпейил боло берели. Кичпейил боло берели. Адамды, башка адамды эч качан акарат кылбайлы. Канча аалымдарыбыздын, улуу олиялардын насааттарынан качан мен үйдөн күн сайын чыкканымда дейт, кайсы адамды көрбөйн, ушул менен жогору деп айтып кетем дейт. Өзүн ушундай эсептейт экен да. Жүрөгүнөн. Бир дагы адамды бул менен төмөн деп эсептебейт экен. Хоть ким болсун дейт. Бир аулияга бирөө чыгып калып кичине тийишип, эми ар убакта ошол убактарда деле ушундай бир акыл кеткендер болот экен да. Ити менен жүргөн экен, анан айтты, токто деп, тийишип аңгармагыл. Сен жакшысыңбы же менин итим жакшыбы дептир. Издевательство да болчу эми. Антиги айтыптыр эми. Мен билбейм дептир. Караң кандай деп жооп берген. Акмак деп урушуп, жаңжалдашып, стойкага тура калган жок да. Айтты, эртеге эсеп китебим оңунан чыгып, дептерим оң колумдан бериле турган болсо, мен жакшымын итиңе. Бирок Кудай сактасын, эгерде сол жактан дептерим берилип кала турган болсо, анда итиң менен жакшы да деп. Сен айткандай анда. Сен айткандай. Карачы, кандай деген алхамды немелерден. Шайтандан кутула турган жол башты ийүүдө экен да. Көтөрүлгөндө эмес экен. Көтөрүлгөн сайын шайтан өзүнө жакын кылат экен. Кучактап, тартып, растап, даярдап, ошо бир убакыт келет. Ошондуктан туган көп жашаганга, бай болуп жашаганга, жана алхамдулилlah жакшы амалдарды кылып, кыйын тияк бияк кылып аткандар бардыгына дайыма тил үзөнүш чыксын. Алла мүмкүнчүлүк берди, мечит салдым. Алла мүмкүнчүлүк берди, жол салдым. Алланын жардамы менен бечараларга тамак бердим. Кандай жакшылык кылбаңыз, мейли кайрымдуулуктун жолунда болсун, динге чакыруу жолунда болсун, кандай гана пайда келтирбеңиз, кимдин жардамы менен? Кимдин айкөлдүлүгү менен? Алланын. Менин кыйындыгым эмес жок. Аллага шүгүр, Аллага шүгүр. Менен көргөн жакшылык ал Алланын бергени. Ал меники эмес, зати меники, именной эмес бул. Кимдики? Алланыкы. Ушу менен эле куткарылышы мүмкүн адам баласы. Болбосо шайтан жакшы иштерди кылдыртып турду чабат да алчы. Анын чаба турган жолдору өтө көп да. Бардыгына бирдей подход менен чаппайт ал. Бардыгын өзүнүн прием менен чабат. Кудайым ошодон сактасын. Анын жолун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Куранды чечмелеп айтып берип койгон да. Болбосо мындай да. Бул дүйнө заматта эле бардык нерсе болуп кетет. Өтө заматта эле болуп кетет. Тез эле. Куранда айтат: "Ва ма амруна илля вахида каламхи бил басар." Биздин өкүмүзчү көз ирмемчелик эле. Бүттү. Биз көз ирмемче учурда бардык иш бүтүп кетет. Ошон үчүн эч качан биз иншаллах карап туруп, Алладан дайыма шүгүрдү эле сурап, жакшылыктын бардыгын Аллага кайрып эле, сенен берилди, товфик сенен берилди, жакшылыктын эшиги я Алла, сен ачтың, адамдардын жүрөгүнө сен мухаббатын салдың, мен киммин? Адамдардын жүрөгүнө урмат сый сен салдың я Алла, бирөө урматтап атса, сыйлап атса, менин кыйындыгымдан эме. Жок, Алланыкы. Алланыкы депчи. Ал түшүрүүчү да, көтөрүүчү да ал өзү. Көпчүлүк уламалар Эхдина сиротал мустакимди хидаяттын өзүнүн көбүрөөк сураган маанисинде деп айтат да. Себеп дегенде өткөндө айтканбыз, хидаяттын маани. Бунун чеги дагы жок, аягы дагы жок да бул. Хидаяттын чеги, аягы жок. Албетте хидаяттын эң көп түрүн бардыгын Мухаммад Расулуллага берген Алла Таала. Андан кийинки башкалар. Ошондо да пайгамбарыбыз акыркы саатта, акыркы бул дүйнө менен коштошуп атканда дагы хидаяттын чырагы болуп, күнү болуп, булагы болуп, ошондой болсо дагы эң жогору жакта болсо да Эхдина сиротал мустаким деп өтүп кетти да.
сурап өттү да дагы. Ушул боюнча Алла субханаху ва тааля туура жол тапкандардын да хидаяты көбөйтүп бере берет. Көбөйтүп бере берет. Зидна худан фауқал худан лади тафаддалта бихи алейна, я Алла, бизге азыр хидаят бердиң. Саңа шүгүр, бул айкөлдүрүң менен bundan дагы көбөйтүп бер деп тилек экен да. Дагы bundan көбүн сурады. Асхаби Каф Кур'ан-ы Каримде жаш жигиттердин окуясы келет. Каф сүрөсүндө иманын сактоо үчүн бутпарас бадышадан өздөрүн алып качкан, ити дагы качкан, билесиңер. Окуя маруф. Иннахум фитятун аману би раббихим. Булар ушунча бир топ жаш жигиттер болчу, өз робуларына иман келтирген. Ушул тууралуу Алла Таала вазиднахум худа. Биз аларга хидаятты көбөйтүп бердик дейт да. Демек хидаят көбөйөт экен да. Ол көбөйөт экен хидаят. Азыр ушул жерде болсоңуз ушунча көбөйөт, ушунча дегендей көбөйөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Хазрат Али радhiyallahu анхуга айтканда мынандай деп айткан экен: "Кул, айткын мындай деп: Аллахумма хдини ва саддидни." Алла, мага хидаят бер, жана мени түздө. Кандай түздө? Качан бир жаны сиз мээлеп туруп түп-түз кылып атасыз го? Кудум ушундай түздө деп. Точно 10го тиейин деп, бу. Ушундай түздө деп. Түз жолу ушундай бекем кылып түздө деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хасан радhiyallahu анхуга айткан экен, мына дуа кыл депчи. Бул Хакимде Мустадракта келет мындай деп: Аллахумма хдини фиман хадайт ва афини фиман афайт ва таваллани фиман таваллайт ва барик ли фима а'тайт ва қини шарра ма қадайт фа иннака тақди ва ла юқда алейк иннаху ла ядиллу ман валайт ва ла я'иззу ман адайт табаракта раббана ва та'алайт фалакал хамду ала ма қадайт астагфирука Аллахумма ва атубу илейк деген дуа. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн небереси Хасан радhiyallahu анхуга ушул дуаны үйрөтүп, Алим Хасан радhiyallahu анху аркылуу баарыбызга келген да бул. Бул дуаны Шафии мазхабтагылар кунут, дуай кунут бар го, ошол жерде окушат. Бизде Аллахумма инна настаинука ва настагфирука окуйбуз го, алар ушуну окуйт. Аллахумма хдина фиман хадайт ва афина фиман афайт деп азыр окуган аягына чейин ушул дуаны окуйт. Ушул жерде дагы Хасан радhiyallahu анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тааладан хидаятты кантип сураш керек, ошону үйрөтүп атат да. Аллахумма хдини фиман хадайт дегени, я Алла, сен кайсы адамдарга хидаят бергенсиң, ошолордун катарында мага да хидаят бергин деген дуа. Алла Таала бир канча адамды канча деген пайгамбарларга, аулияларга, сиддиқин, салихиндерге, түз туура жүргөндөргө, шухада, шеидтерге Алла Таала хидаят берген эле, өзүнүн түз сыратыл мустакимде жүргөнгө белек тартылапчы. Ошолордун катарында мага дагы эмне бер? Хидаят бер. Аллахумма хдини фиман хадайт ва афини фиман афайт. Кимге Алла сен сак саламатчылык, амандык бердиң го, ошолордун катарында мага дагы сак саламатчылык, эсен амандык бергин деген сөз. Андан кийин ва таваллани фиман таваллайт. Жараткан Алла, сен кимди коргоого алдың, кимди колдоого алдың, ошолордун катарында мени дагы колдогун, мени дагы коргогун деген сөз. Андан кийин ва барик ли фима атайт. Сен канча нерсе мага берсең, ошого береке бергин. Я Алла, канча өмүр бердиңби, ошого береке бер. Канча денсаулык бердиңби, ошого береке бер. Канча ырыскы бердиңби, ошого береке бер. Канча акыл, илим, паам, парасат бердиңби, ошого береке бер. Я Алла, канча перзент бердиң, ошого береке бер. Канчалык мансап бердиң, ошого береке бер. Алла субханаху ва тааладан сурап атасыз да. Аллахумма барик ли фима атайт. Бергениңе эмнесин сура? Берекесин сура. Канча болсо ошосунун берекесин сура. Ва қини шарра ма қадайт. Я Алла, мени сактагын жамандыктан. Эмнеден? Сен чечкен жамандыктан сактагын. Я сен чечкен жамандыктан сактагын. Фа иннака тақди ва ла юқда алейк. Анткени сен чечим чыгарасың, сага каршы эч ким чечим чыгарбайт. Эч кимдин чечими өтпөйт Аллага. Алла чечим чыгарат.
Wa innahu la yadullu ma wa'alayt. Ya Allah, sen kimdi dost kılsan, al hiç kaçan korup almayt. Wa la ya'izzu man 'adayt. Kimdi sen düşman kılsan, al hiç kaçan izzat tapmayt deydi. Bunu bilip koyuңuz tuğanlar. Kiçine uturumduk sürötü, tüşü boluşu mümkün. Buragaga aldanbaňyz. Allah'ın düşmanlığına hiç kaçan vakit yok, hiç kaçan izzat yok. Allah'ın dostuna hiç kaçan korduk yok. Şunu bilip koy. Hiç kaçan korduk yok Allah Taala'nın. Sürette kişine korduk bolgonday görünüşü mümkün. İbrahim paygambardı Namrut otko taştaganda bütkül adamzatı top turup gördün mü? Namrut'un küçün görgüle kanday kılar eken dep. Ulan adam al oyladı al şu korduk dep. Bura korduktun süretinde Allah Taala izzat beredi. Korduktun süretinde izzat beredi. Gede Allah Subhanahu mınday kılat, izzattın süretinde kor verdik beredi Allah. Bana korduk beredi. Korduk beredi. Al-Mu'iz, Al-Muzil Allah Subhanahu wa Taala. Al-Mu'iz izzat berүүчү Allah. Fa innal izzata lillahi jami'a. İzzattın bardığı tuğandar Allah'ın kolunda al. Al baylıkta emes, al biyilikte emes, nerse buyumda emes. Allah da. Allah'dan alınız. Bu dünyanınkindagi, ahirettikindagi alınız. Allah bergenge tayarsız, alganga tayarsız mı? Korduk da Allah Taala. Allah kimdi kor kılsa, anı hiç kim aziz kıla albayt, izzat bere albayt ağa. Allah kimdi aziz kılıp koysa, anı hiç kim korday albayt. Hiç kim korday albayt. Mekkedegiler, müşrikler, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dı. Atın öçüröbüz dep, özün jok kılabız dep, kança degen hareket bolgon, kança degen akçalar zakaz berilip sayılgan. Бүгүнкү күндө ödeyle. Peygamberimizin başına alıp kelse 100 tö dep saygan. Emne degenler de bolgon. Birok Allah Subhanahu wa Taala kimdi götörse, ani hiç kim tömön kıla albayt eken. Kimdi tömön kılsa, ani hiç kim götörө albayt. Allah aytıp koydu. Wa rafa'na laka zikrak. Sen atыңды biz götөрgөнбүз, ani hiç kim tömön kıla albayt. Oşol wagtdagy Abu Jahl gana, Utba gana, Shayba gana, Abu Lahab gana, min degenler gana, oşo Ubay ibn Khalaf gana oşolar. Алардын атын бирөө эч ким билбейт деле. Бүгүнчү 14 кылым өтө атат турган 14 кылымдан бери Ашаду ан ла илаха иллаллах менен кошо Ашаду анна Мухаммад Расулуллах жаңырып атат. Азыр бир жерде Шам, бир жерде Куптан, бир жерде Багымдан, бир жерде Пешин болуп атат азыр дүйнө боюнча. Мунараларда пайгамбарыбыздын аты жаңырып атат. Пайгамбарыбызга канча намаздын ичинде салават болуп атат. Раузада пайгамбар Мадина Мунавварада канча деген салам болуп атат. Ана болбосо Мекке мушриктери келип алып айтты эле. Эмне дедил? Аптар деп айыптаган эле. Аптар дегенди билесиздерби? Аптар дегени мындай да. Бунун куйругу кесик, насылы уланбаган, урпагы уланбаган деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям да мындай болуп калды да. Балдары, уулдары кичинесинен өтүп кеткен берди да. 3 уулу тең кичинесинен өтүп кетти да. Анан бунун мынаке. Бунун ошо урпагын улай турган калбады деп айыптап келишти да. Бирок Алла Таала хикматы акыркы пайгамбар, анын баласы, пайгамбардын баласы деп кандай болбосун Алла Таала данышмандык өзү билет ал. Антип туруп кыздарынан Фатима энебизден тарады, Хасан Хусейнденчи, бирок уулунан тараган жок да. Уулу кичинекейлеген кезинен өткөн да. Кандай болгон чакта дагы пайгамбарыбызга ушинтип айыптап келгенде Алла Таала Каусар сүрөсүн чүргөн. Инна атайнакал каусар. Фасолли ли раббика ванхар. Инна шанияка хуал абтар. Мухаммад сен вообще кыжалат болду. Атайнакал каусар. Сага өтө көп жакшылык бергенбиз. Алар жакшылыктын бирөөсүнө кыпын эми жетпейт. Эсеби жок Каусар берген сага жакшылыкты. Алар өздөрү сени айыптап аткандардын, ошолордун өздөрүнүн урук тукуму куруй тургандар. Сеники курбайт, сен атын кыямат күнгө чейин даңазаланат. Көтөрүлгөн. Мейли. Каяка өтпөйлү мисалы. Бул жерде айтып атат тургандар, биз ушуну билейли. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөтүп аткан дуа. Ошол жерде биз күн сайын Аллага айтып атабыз: "Я Аллах, сен кимди дос кылсаң, аны эч ким коргола албайт. Сен кимди душман кылсаң, ал эч кан азиз боло албайт. Табаракта Раббана ва таалай, береке эси, улуу эси Алла Таала, фалакал хамд ала ма кадайт. Эмне чечим чыгарган болсоңчу, сага мактоо болсун. Сага мактоо болсун. Астагфирука. Аллахумма атубу илейк, я Аллах, сага мен күнөөдөн кечирим сураймын.
жана тооба кыламын деген дуа. Кандай болгон чакта туугандар, сиротал мустаким. Сиротал мустаким өткөндө буну тафсиринде айттык. Бул динул ислам. Ислам дини деп айттык. Будан хадистен мурда айтканбыз. Ислам дини деп. Демек, ислам динде бизди бекем кыл деген сөз. Ислам диндин жолуна сал. Ислам динде жашата көр бизди. Ушу ислам динде жашайын. Деп исламдын мааниси эмне десе, истислам ал-i'tiqadi, al-qawli, al-amali. Ислам деген туугандар ушундай деп түшүнүңүздөр. Азыр бизде де сиздер менен ислам менен иман боюнча сүйлөшөбүз. Кыска нуска мен алдын ала булар окуп бергенден мурдун айтып коеюн. Ислам менен имандын айырмасы барбы жокпу? Бир топ талаш антияк бактарда бар. Эгер билип коюңуз, ислам жалгыз эле иманы деген сөздү жок эле жалгыз келип калса, иманды да өзүнө камтып алат. Иман деген сөз жалгыз келсе, исламды өзүнө камтып алат. Эгерде иман менен ислам экөө тең келе калса, макулбу? Анда ислам сырткы көрүнүштөгү амалдарга айтылынат дагы, иман ички дүйнөдөгү тастык, бекем ишенимдерге айтылып калат да. Түшүнүп алдык да? Кудай кааласа. Эми ушу ислам болсо, инна дина индаллахил ислам. Аллах айтат, Аллахтын алдында чыныгы дин ислам. Демек, бул ислам деген сөздө иман да бар да ичинде. Түшүндүңбү? Ал-иману, пайгамбарыбыз айтат, ал-иману бид'у ва саб'уна шу'батан, фа афдалуха кавлу ла илаха иллаллах, ва аднаха имататул ада анит-тариq, вал хая'у шу'батун минал иман. Иманды 73-төн 79-га чейин бутагы бар. Ичинде ислам дагы бар да, намазы дагы бар, зикет дагы бар. Түшүндүңбү? Ошон үчүн Жабраил периште пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединада сахабалар менен отурган кезде атайы келет. Дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан анан кийин акырын сурайт. Эй Мухаммад, сен иман тууралуу кабар берчи, иман деген эмне? Пайгамбарыбыз айтат, Аллага иман келтирүүң, анын периштелерине, пайгамбарларына, китептерине, тагдырына, жакшылык жамандыгына, кыямат күнгө деп туура айттың деп коет. Ислам жөнүндө кабар берчи десе, сен күбөлүк бермеклигиң, Алладан башка ибадатка лайыктуу зат жок, Мухаммад алейхиссалам, Мухаммад Алланын элчиси деп, 5 намаз окумаклыгың, орозо тутууң, зекет берүүң, ажылык кылууң депчи. Мына сырткы амалдарды айтат да, намаз көрүнүп турат да. Ороза кармап атабыз, зекет берип атабыз, ихрам байлап алып, ажылыкка кетип атабыз, шахадат, ашхаду алла деп айтып атабыз. Булардын бардыгы сырткы амалдар деп коет, көрүнө турганда. А беркисичи иман тасдик, Аллага иман келтирип периштелерге бардыгына. Ушундай кылып берилет. Эми бул жердеги сиратул мустакимди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат, динул ислам. Эдина сиратул мустакимдин мааниси эмне экени? Я Алла, бизди жолдогун каяка? Ислам динге. Ислам динге деп. Демек, бул этикади, амали, каули бардыгын өзүнө туугандар камтып алат. Азыркы айтканда иман өзү айтылып турган болсо, анда тасдик калби, тасдик амали, тасдик каули болуп калат. Кур'ан-ы Каримде буга далил катары «Валакинналлах хаббаба илейкумул иман ва зайянаху фи кулубикум ва кариха илейкумул куфра вал фусука вал исян улаика хумур рашидун» деген аят келет. Алла Таала силерге иманды сүйкүмдүү кылып, жүрөгүңөрдө кооздоду. Орлыкты, фусук, бузукулукту, исян, күнөөнү жек кылып көрсөттү. Мына ушу адамдар туура жол табуучулар деп. Эми бул жердеги туугандар имандын карама каршысында куфр, исян, фусук, фасыктык ушулардын бардыгын алып келип атат да. Бул ушул анык эле далил болуп атат. Бул жерде куфрдан этикади куфр. Мындайча айтканда, жүрөктөн Аллага ишенбей, же болбосо Аллага ишенсе да ширк менен ишенген. Мына ушуларга кирип кетет да. Ал эми фусуктан кандай десе, фусук бул амал. Фусукул каули тил менен айтылганы дагы кетет экен. Бул хадисте келет: сибабул муслим фусукун ва киталуху куфрун. Мусулманды сөккөн, тил деген фасыктык. Ва киталуху куфрун. Мусулманга кол көтөрүп өлтүрүү, китал согушуу бул капырлык дейт да. Бул капырлык дейт. Ушул жерде ачыгын айтып турганда, демек мусулман адамды сөкпөш керек экен. Тилдебеш керек экен. Болсо бул фасыктык деп
Буга күнөө жазылат, кичинекей эмес, чоң күнөө жазылат. Исян кандай десе, исян бул күнөө жакшы буйруктарды таштап коюу, тыюуларды аткаруу. Алла Таала буйруктарды берди эле, моуну аткаргыла деп, ошону аткарбай койду. Алла тыйды эле, мына-мыналарды кылбагыла деп, ошолорго кирип кетти. Буну айтып, исян дейт, бул исян. Аллаху акбару кабира. Ихдина сиратал мустақим. Алла Тааладан тугандар биз сурап атабыз. Я Аллах, сиратал мустақим түз жолго бизди ошол салгын ошол. Сиратал мустақим деп эми бул хидаяттын экинчи маанисин алып келе турган болсок биз, я Алла, бизге ушу хидаятты көбөйткүн деп, имандын 73-төн 79-га чейин бутагы бар деп айтып атабыз. Эгерде ошол бардык бутагында сизде бар болсо, Аллаху акбар, нур үстүнө нур. Эгерде жок болсо, ошону толуктоо үчүн ихдина сиратал мустақим сурап атасыз да. Кудай кааласа, имандын 73-төн 79-га чейин бутагын өтөбүз. Ошол жерде өзүбүз таразалайбыз. Өзүбүз мен кайсынысында бармын, кайсынысында жокмун, ар кимдин колунда өзүнүн дептери болсун. Өзүнө өзү отчет берсин. Мен ушуда бармынбы же жокмунбу? Эгерде ошо бутактын, имандын бутактары баарында биз алхамдулилля менде бар болсо ошол, алхамдулилля, анда ошону көбөйтүү, бекемдөө, өстүрүү кылуу маселеси суралат. Ихдина сиратал мустақим. Эгерде жок болсо, аны толуктоо маселеси суралып атат. Түшүнүктүү болдубу? Демек, ихдина сиратал мустақим деп Алладан биз сиратал мустақим сурап атканыбыз, иманыбыздын толуктугун сурап атабыз. Несин сурап атабыз? Иманыбыздын толуктугун сурап атабыз. Ошо имандын 73-төн 79-га чейин бутагы. Менде барбы ушу 73 бутагы барбы, жокпу? Мүмкүн менде 20-сы бардыр. Ихдина сиратал мустақим деп, я Алла, калганын сурап атамбы? 25 болуп калды, 30 болуп калды, 35 болуп калды. Мүмкүн ошол жерде менде 1-5 эле бардыр. Я, демек ихдина сиратал мустақим эмне? Имандын бутактарынын бардыгын толуктоо, ошону сурап атам мен. Бушуну сурап атам. Буну хидаят тауфиқ деп коет. Эмне деп атат? Фахуа ясалу хидаят тауфиқ ли тамамиха. Демек, тауфиқтын хидаятын, Алла Таала амал кылыштыктын хидаятын тауфиқын сурады толуктоо үчүн. وإن كان مما تمت له تلك الشعب فهو يطلب زيادة الهداية لكمالها. Эгерде ошол имандын 73 бутагы сизде бар болсо, макулбу? Толук болсо, анда сиз ихдина сиратал мустақимдин мааниси эмне болуп калат? Ошол ар бир бутактын кемел даражасындагы бергин я. Менде го намаз бар, ораза бар, зикет бар, ажылык бар, Кур'ан бар, дуа бар, толтура буну. Алладан үмүт, Алладан корку, сүннөт толтура, Алланын мухаббаты. Алла эмне кимди жакшы көрсө, эмнени жакшы көрсө, ошонун мухаббаты. Менде бар. Бирок ошону ихдина сиратал мустақимдин мааниси эмне болуп калат экен? Толуктоо. Ар бир бутагын толуктоону сурап атам Алла Таала. Түшүндү? Ар бир бутагын толуктоону сурап аткан болуп калам. Эгерде кимде, кайсы инсанда, маша Алла, имандын 73 бутагы тең бар, толугу менен боло турган болсо, анда ихдина сиратал мустақим мааниси эмне болуп калат? Алла, анда хидаят ли камали камалиха, толуктун дагы толуктугун сурап атам андачы мен. Жогорку деңгээлин, совершенство дейт. Эң камал даражасында. Ва таракы фи даражатиха, жана ошонун даражаларында мен өсүүнү сурап атам. Эгерде ошол дагы насип болгон болсо, маратиби ихсанийя ва ридванийя жана зиядатан фи раф'ати даражатил хуб вал qurb, Алла Тааланын сүйүүсү жана жакындоо даражаларын жогорулоодо көбөйүүнү сурап атат. Вал маарифил илахийя ва умур ла хаддалаха ва ла интиха. Бул ушундай иштер, Алланын мухаббаты жана Аллага жакындык, анын чеги аягы жок дейт да. Мына ихдина сиратал мустақим тугандар. Ошон үчүн иншалла карап, бүгүн намаз окуганда ихдина сиратал мустақим дейт. 70 жылдан бери намаз окуганда ихдина сиратал мустақим дейт. Экөөнүкү бирок эки бөлөк да. Бир сүрөнү билет, бир эле сүрөнү билет. Алда ихдина сиратал мустақим дейт. Куранды башынан аягына чейин ичип алган.
Бул да ихдина сиратал мустақим дейт. Экөөнүн ихдина сиратал мустақим дуасы эки бөлөк да. Түшүндүңбү? Бирөө мисалы ихдина сиратал мустақим намаз окуйт, бирок зекет бербейт да. Намазын окуйт, бирок зекет бербейт. Ихдина сиратал мустақим деп Алладан сурап атат. Алла, мен намазда окуп атам, зекетта бере турган болоюн. Не болоюн? Зекетти да бере турган болоюн. Кээ бир намазгандар бар, алхамдулилlah, зекетин деле берет, орозасын деле кармайт, бирок ажылыкка барбайт. Ихдина сиратал мустақимдин маани ушундай болот. Алла, бул жагын эм, бул фарызды эм аткарып алайын. Кээ бирлер алхамдулилlah бардыгы бар, бирок Кур'ан окубайт күн сайын. Не окубайт? Кур'ан окубайт. Ихдина сиратал мустақим, Алла, мен күн сайын Кур'ан окуп турган болоюн. Кээ бирлер Кур'анды окуйт, бирок зикир кылбайт. Ихдина сиратал мустақим мааниси ушул, күн сайын зикир кыла тургандардан болоюн. Түшүндүңбү? Bir adam namaz okuyt, bирок кошо кичине уурулук кылып коет да. Кээде. Не кылып коет? Уурулук кылып коет, уурулук. Воруйт. Бир нерсени алып коет да. Ихдина сиратал мустақимди сурап аткан мааниси, Алла, ушу уурулукту толук таштайын деген сөз. Бирөө намаз окуп атат, бирок калпайтып кое берет да. 5 вакыт намаз окуп атат, бирок алдап кое берет, буну калпайтып кое берет. Ихдина сиратал мустақимдин мааниси ушул, Алла, ушу мен калпайтканымды таштайын. Таптакыр таштайын, бир жол толук таштайын деген сөз. Ушунту? Демек алхамдулилlah, биринчи күн менен 70-чи күн, 70 жылдан кийин окуган намаз экөө тең. Ихдина сиратал мустақим дейт турган, бирок сиратал мустақимдин маанилери бөлөк. Мынандай дария, мынандай океан, жээги жок, тереңдиги жетпей турган ушундай. Ихдина сиратал мустақим. Алла Таала баарыбызга сиратал мустақим насип кылсын. Амин. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Кур'анда айтат Алла Таала: "Валау аннахум фаалу ма юадуна бих, лакана хайран лахум, ва ашад таспита, ва идан лаатайнахум мин ладунна ажран азима, ва нахадайнахум сиратал мустақима." Эгер алар насаат айтылган нерселерден аткара турган болсо, өтө жакшы болмок аларга. Жана алар өтө бекем болмок. Анткени биз аларга өзүбүздүн алдыбыздан улуу сооп тартуулаганбыз. Жана аларга сиратал мустақим бергенбиз. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صفة الإحسان. Буга Алла Таала мындай кылат экен да, мол жерден тартып, көтөрүп кете берет экен. Даражасы көтөрүлүп кете берет. Sıfatul ihsanга кете берет. Ошо Жабраил периште келип туруп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан иман, ислам жөнүндө сураганда, бир суроосу: "Я Мухаммад, ахбирни анил ихсан." Эй Мухаммад, ихсандан кабар берчи бизге деп сураган эле. Ихсан деген сөз. Ихсан деген эмне бул? Жабраил периште сурап атат. Бардык сахабалар отурат, бирок ал адамдын келбетинде келген, адамдын өңүндө келген, адамдын кийиминде келген, адамдын чачында келген. Сахабалар аны Жабраил периште деп ойлогон жок, жөн эле бир жолоочу келди деп ойлогон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ага жооп берип атат: "Анта абудаллах кааннака тара, фа ин лам такун тараху, фа иннаху ярак." Сен Алланы көрүп тургандай ибадат кылуу ушул. Алланы көрүп тургандай ибадат кылуу ушунун аты ихсан деп айтат. Эгерде андай кыла албасаң, Алла мени көрүп турат деп ибадат кыл, мына ушунун аты ихсан. Бул минимум менен максимумду айтып койду. Максимум ушундай экен: Алланы көрүп тургандай. Алланы бул дүйнөдө эч ким көрө албайт. Ошон үчүн көрүп тургандай дейт. Кааннака тара. Как будто ты его видишь деген. Көрүп тургандай. Көрүп тургандай. Эми эгерде андай кыла албасаң, анда минимумду айтып аткандай, сени көрүп турат. Бул сөз bundan төмөнү жок да. Демек, намаз окуганда Алла мени карап турат, Алла мени көрүп турат деген сезим Аллаху акбардан ассаламу алейкумга чейин үзүлбөш керек экен да. Мына ушуга биз машык кылышыбыз керек. Ушуга мээнет кылышыбыз керек. Ушундай намазга бири-бирибизди чакырышыбыз керек. Ушундай намаз бизди күнөөлөрдөн токтотот. Кылмышкерликтен токтотот. Бузукулуктан токтотот.
арам ой, арам жашагандан токтотот. Кандай намаз? Азыркындай намаз. Пайгамбарыбыз айткандай намаз. Экөөбүз ойлогондой намаз эмес. Экөөбүз ойлогондой намаз эмес. Демек пайгамбарыбыз чакырган, пайгамбарыбыз айткан, пайгамбарыбыз өзү коюп койгон соллу кама раайтумуни усолли. Силер мен намаз окуп жатканымды көрүп тургандай намаз окугула. Эптеп септеп эмес, мынандай кылып окугула депчи. Ошондой намаз бейиштин дагы ачкычы, дүйнөнүн ырыскысындагы, бактысындагы, жолдундагы ачкычы, бардыгын ачкычы. Ушундай намаз арам нерселерден токтотот. Ушундай намазга бири-бирибизди чакырайлы. Макулбу? Аллахым разы болсун. Да. Сифатул ихсанда айттык. Ал-хидаятул хасса аля маратиб ва лейса ли маратибиха хад. Өзгөчө хидаяттын дагы тугандар мартаба. Сахабалардын бардыгынын хидаяты бир эмес экен. Пайгамбарлардын, даже сахабалар буякта турсун, пайгамбарлардын хидаяты бардыгы бирдей эмес. Пайгамбарлардын хидаяттын туу чокусунда Мухаммадур Расулулла ким? Андан өткөн бир дагы адам болгон эмес. Андан ылдый, андан өткөн жок. Ошон үчүн бир бул жакта хидаят болсо, хадиюн нубува, пайгамбарчылык хидаят. Бул эң акмал, афдал барынан, асма ва а'ла, эң жогоркусу ушул. Алла субханаху ва таала пайгамбарларына өзгөчө ушундай хидаят берген, а пайгамбарлардан башка ага бирөө да кандай хидаятка жете албайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла өзүнүн сүйкүмдүүсү Мухаммад Расулуллах боюнча айткан: "Кул, эй Мухаммад, айткын сен. Кыямат күнгө чейин келе турган инсандардын бардыгын айтып койгон, уксун. Уккандан кийин түшүнсүн. Не деп? Иннани хадани робби ила сирата мустақим. Мага менин Роббум өзү гана хидаят берди, сиратал мустақимга депчи. Ибрахим пайгамбарга айтканда келгенде дагы айткан: "Шакиран ли ан'уми ижтабаху ва хадаху ила сирати мустақим." Алла Тааланын нематтарына шүгүр кылуучу деди Ибрахим пайгамбарды Алла Таала мактап. Алла аны тандады, хидаят берди сиратал мустақимга. Пайгамбарлардын хидаяты өзгөчө. Аларга Алла субханаху ва таала өзүнүн тарабынан башкаларга бербеген хидаят берген. Муса алейхиссаламга Алла субханаху ва таала айтат: "Ва лaqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qawmahuma min al-karb al-azim wa nasarnahum fakanu humul ghalibin wa ataynahumul kitab al-mustabin wa hadaynahuma as-sirata al-mustaqim." Musa emes, Harun, Musa жана Harun алейхимуссалам экөөнө тең. Алла Таала айтат: "Биз өтө көп жакшылык кылдык, экөөнү жана коомун кошуп туруп куткардык. Өтө чоң сыноодон жана биз аларга жардам бердик. Алар үстөмдүү болушту. Biz al ekönü açık ayıkın kitap verdik. Cana al ekönü ve hadaynahuma sıratal mustaqim, sıratal mustaqima hidayat verdik. Hidayatı kim berip atat? Allah berip atat tuğanlar. Hidayatı paygambarımızga da Allah berip atat. İbrahim paygambarga da Allah berip atat. Musa Harun paygambarga da Allah berip atat. Biro albatta bu hidayatın martabası, paygambarçılık hidayatın martabası oho jogoru. Cana alar dagı birincisinden biri. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Allah subhanahu wa taala aytkan, bul paygambarlardı gebirine biz artık kılıp koyganбыз deydi. Ne deydi? Gebirin. Paygambarımız aytkan: "Ana sayyidu wuldi Adam ve la fakhra." Ay, men adam balasının mırzasımın. Buga mensibeyle aytып atam degen bolчу. Kişbeyildigi menen aytып atkаны. Allah subhanahu wa taala şuna bergen da paygambarımızga. Meyli. Эми караңыз, Нух пайгамбарга келгенде кезек. Uzun ayat, bir kıskasını aytıp bereyim. Kullan hadayna ve Nuhan hadayna min qabl. Bardık paygambarlarga buga çeyin aytıp kelip atat, manaki İshak, Yaqub hidayat berdik. Nuh'a da bundan burada hidayat berdik dep aytıp atat. Akırında Davud'tu, Süleyman'dı, Ayyub'tu, Yusuf'tu, Musa'nı, Harun'u çekeden aytıp. Zakariya, Yahya, İsa, İlyas, andan İsmail, Yasa, Yunus, Lut, uşlardan bardığını aytıp kelet dağı aleyhimussalatu vesselam ve hadaynahum ila sıratı mustaqim, bardığına biz hidayat berdik deydi Allah Teala. Hidayat berүүчү kim eken? Oşun için Allah'ın 99 adının biri El-Hadi, hidayat berүүчү. Ma yahdihillah fala mudilla lah ve ma yudlilhu fala hadiya lah.
хутбада дайыма айтат. Бұл хутба никеде дағы туғандар, жумада дағы, айттарда дағы пайғамбарымыздың хутбасы. Кимге Алла хидаят берсе, аны ешкім адаштыра албайды. Кимді Алла адаштырса, аны ешкім тура жолға сала албайды деген сөз. Шуны бардығын айтқаннан кейін, улайкалладина хадаллах фабихудаху муқтадих. Мына ушыларға Алла Таалам хидаят берген, сен ошолордың хидаятына ерчигин. Аллаху акбар. Пайғамбарымызды Алла Таала мурунку пайғамбарлардың хидаятына ерчигин дейді. Ал қандай деген мағына? Пайғамбарымыз абзел болса, өзінен төменкілерге ерчийбі. Бұл шариаттарында емес, усулда. Алланы бір дегенде, Алла Тааланың диніне жалғыздығына чақырғанда, адамдардан төре емес түшініктен ыза келе тұрған болса, сабыр қылуда, ақиретке чақыруда, ошолордун жолу, бардығын жолу бір еледі. Бардық пайғамбарлар туғандар, таухид, рисалат, қиямат. Бұл ақиданың түп туалы. Таухид, рисалат, қиямат. Әрбір мұсылман біліш керек, әрбір еркек, бағал, әрбір жаш қары ушу үчөөнү бекемдеш керек. Бұл біздің ақидабыздың пайдалы. Бұнсыз, түркүксүз. Айсы таухид, жаратқан Алла Субхана ва Таала жалғыз. Өзі затында дағы, сыпаттарында дағы, мақұл бергенінде, қылғанында, бардығында Алла Таалам жалғыз. Сыйынуда да жалғыз. Шериги жоқ. Рисалат, бардық пайғамбарларды Алла Таалам жіберген, расул қылып жіберген, өкімдерді берген, бұл рисалатқа. Алла Таала инсанды бекер еле, мақсатсыз еле жаратқан емес, ошо рисалатты атқаруш үшін жаратқан. Алла Тааланың тарауынан қауарлар келет, бұйрықтар келет, ал айвандарға келбейт, инсандарға келет. Айвандарда ақыл жоқ, инсандарда ақыл бар. Ошон үчүн инсандарға келген ошо рисалаттар. Аны аткаруу. Үчүнчүсү кыямат. Кыямат эми ахирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисте дуасы да бар. Аллахумма хдини ли ахсанил а'мал ва ахсанил ахлaq ла яхди ли ахсаниха илля анта деген хадис. Я Аллах хидаят бер дейт. Эмнеге десе, амалдардың ең чырайлысын атқаруға, амалдарды ең чырайлы қылу үшін сен маңа хидаят бер. Құлық мінөздердің ең чырайлысына хидаят бер. Бұлардың ең чырайлысына сенен башқа ешкім хидаят бере албайды депчи. Пайғамбарымыздың дуасы. Алла Таалам өзі пайғамбарымызды ва иннака ла ала хулуқун азим, шындығында сен өте улуу құлық мінөздесің деп Алла Таала мақтап отыр. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламды Алла Таала улуу деп мақтаған, құлық мінөзді мақтаған туғандар. Емнеде мақтаған? Сен өте көп жашадың, же болбосо сен өте башка чырайлуу болдуң, же болбосо сен өте көп намаз окудуң, өте көп орозо туттуң. Бирок бардык жагынан бар эле, бирок аларды мактаган жок. Пайгамбарыбыздын мүнөзүн, кулк мүнөзүн, чырайлуу кулк мүнөзүн мактады. Ва иннака ла ала хулуқин азим. Чындыгында сен өте улуу кулк мүнөздөсүн. Кейбир алымдар айтат, сен өте улуу кулк мүнөздүн үстүндөсүн дейт. Бардыгы эле пайгамбарларга улуу кулк мүнөз берген, бирок сеники андан үстүндө. Орусча айтат го, твой нрав превосходен дейт. Сенин кулк мүнөзүң барынан жогору. Барынан жогору. Аллаху акбар, ушул аятка дагы байланыштуу. Алла пайгамбарыбыз хидаят сурап атат улуу кулк мүнөзгө. Ихдина сиратал мустақимде biz Алла Тааладан намазда сурап атканда кулк мүнөздү да сурап атат экенбиз. Билиңиз тугун. Туган билип коюңуз ушуну. Не деп сурап атабыз? Я Алла, чырайлуу кулк мүнөзгө хидаят берген. Чырайлуу амалга хидаят берген. Жөнөкөй эле чырайлуу эмес, эң чырайлуу кулк мүнөзгө, эң чырайлуу амалга хидаят берген деп сурап атабыз. Ихдина сиратал мустақим. Мына ушул маанилерди эгерде адам баласы жүрөгүнө, оюна туюп туруп сурай турган болсо каяка жетет? Ияка набуду ва ияка настаин. Саңа гана ибадат кылабыз, сенден башка эч кимге ибадат кылбайбыз. Сенден гана жардам сурайбыз, сенден башка бирөөнөн да жардам сурабайбыз. Бизге жардам керек. Ар бир секундада ихдина сиратал мустақим керек. Ихдина сиратал мустақим керек. Бул аят боюнча ва иннака ла ала хулуқин азим боюнча.
Inna laka la ajran gayra mamnun деген аят келеді. Inna laka ajran gayra mamnun. Gayra mamnun не gayra maqtu деген мәнеде да. Бұл мындай. Ей Мұхаммад, саңа беріле тұрған сауап бар ғой? Аның чегі жоқ деген сөз. Аның аяғы жоқ дейді. Алла өзі айтып отыр да. Саңа беріле тұрған сауап миллиард, триллиард, қысқасы сан менен бар тоқтайды да. Ал жерде сан жоқ екен да. Түгөнгүс, бүтпөс, өчпөс. Аллаху акбар, чексиз. Wa inna laka la ajran gayra mamnun деген сөздің мәнесі шу. Эмне үчүн ушунчалык чеги жок сауап берилип атат десе, wa innaka la ala khuluqin azim, себеби сен улуу кулук менен өздесиң дейт. Ушундай чеги жок сауаптын берилгени эмнеден? Улуу кулук менен. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты да, al-mu'min la yudrik darajat as-sa'im al-qa'im bi husnul khuluq aw kama qala alayhi salatu wassalam. Musulman адамчы өзүнүн жакшы мүнөзү менен түнү бою намаз окуган, күндүзү дайыма ороза туткан адамдын даражасына жетет экен да. Жакшы мүнөз менен жетет дейт. Бир адам дайыма тахажжудун машаалла каза кылбайт. Тахажжуд эле эмес, түнү бою ибадат кылат. Макулбу? Түнү бою. Күндүзү болсо дайыма ороза тутат. Канча даражага жетсе, жакшы кулк мүнөзүңүз менен жөн эле жетип барат экенсиз ошол жерге. Ошон үчүн мүнөзүбүздү оңдошубуз керек экен. Мен дагы мүнөзүмдү оңдогонго аракет кылайын. Сиздер дагы мүнөзүңүздөрдү оңдогонго аракет кылыңыздар. Биз бири-бирибизди жакшы мүнөзгө чакырайлы. Исламдын баалуулугу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзгөчө сыпаты. Ошого хидаят сурап атат. Аллахумма хдини ли ахсанил амал ва ахсанил ахлaq, ла яхди ли ахсаниха илля анта. Я Аллах. Амалдардын эң чырайлуусуна, мүнөздөрдүн эң чырайлуусуна хидаят бер, сенен башка эч ким хидаят бере албайт эң чырайлууга депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушунун аркасынан чырайлуу амалдан кийин мындай деп айткан: "Инни ла атқакум лиллах ва а'ламукум бих." Мен силерден араңардан эң такыбаңар менмин деген. Жана Алла субхана ва тааладан эң корккон дагы менмин, эң билүүчүн дагы менмин. Алланы ким канчалык билсе, ошончолук Алладан коркот экен да. Ошончолук. Демек, илим таквалыкка жараша, таквалык илимге жараша. Башка жерде келет: "Аллахумма хдини ва яссир лиял худа." Мынандай да дуа бар тугандар. Алладан хидаят сурап атасыз. "Ey Алла, хидаят бер, жана мага хидаятты жеңил кыл." Не кыл деп сурап атасыз? Хидаят бер, жана хидаятты мага жеңил кыл. Фал хидая маратиптерин айтты. Вакыт болуп калды. Макул. Мында кийинки улантайлы бия. Демек тугандар, жараткан Алла субхана ва таала баарыбызга хидаятын берип, хидаятынан кургалтырбасын да. Хидаятынан кургалтырбасын. Бир адамга көз берилген жок, бирок хидаят берилди. Бактылуу. Бир адамга көз берилди, бирок хидаят берилген жок, бул бактысыз. Хидаят бул эң улуу неемат. Көз дагы неемат, кулак дагы неемат, тил дагы неемат. Буну жокко чыгарган эч ким жок. Просто баягы хидаят bundan жогорку неемат экени айтылып атат.